Урматтуу достор, биз Ош мамлекеттик университетинин телестудиясында кайрадан маектерибизди баштайбыз. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу институтунун директору Жолдошбек Бөтөнаев болот. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келипсиз. Бүгүн ошол чыгыш таануу институту тууралуу сүйлөшөлү. Алдыда кабыл алуу өнөктүгү башталат. Буюрса, абитуриенттерге түзүлгөн шарттар, студенттерге түзүлгөн шарттар, анан кабыл алуунун шарттары, негизи эле ошол чыгыш таануу институту тууралуу айтып берсеңиз. Башынан баштасак, анда чыгыш таануу институту качан ачылды, мурда жок эле, кайсыл мезгилден бери иштей баштады, кандай адистиктерди даярдап атасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, саламатсызбы, урматтуу Метер агай. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн биринчиден ошол окуу жайыбыздын теле студиясынын жетекчиси катары сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул окуу жайыбызда бүгүнкү күндө 8 институт болсо, мына ошол 8 институттун катарында эң жаш, перспективасы бар, бир здоровый амбициялар менен келе жаткан бул чыгыш таануу институту. Чыгыш таануу институту 2021 жылы илим изилдөө институту катары ачылган. 23 жылы бул академиялык институтка айландык. Бүгүнкү күндө чыгыш таануу институтунда чыгыш таануу кафедрасы, чыгыш таануу, Африка таануу багыты боюнча, лингвистика, филология, конфликтология багыттары боюнча, бакалавриат жана магистратура багыттары боюнча кадрларды даярдап келебиз. Бүгүнкү күндө 450 студентибиз бар. 20 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен Германиянын, Түркиянын, Сириянын ырк жарандар бизде мугалим катары айлык алып иштешет. Андан сырткары ошол Кытай, Корея, Япония мамлекеттеринен атайын волонтерлор иштешет. Алар ошол институттун базасында ачылган Кытай тили жана маданияты, Корей тили маданияты, Япон тили маданияты, араб тили маданияты, катар араб окуу жана котормо борбору, ошондой эле англис тили жана маданияты борборлору, жана конфликтология боюнча борборлор атайын проекттер менен иштеп, инвестиция тартып, ошол элдин тилин, тарыхын, маданиятын комплекстүү окутуп иш алып барабыз. Академиялык мобилдүүлүк жаатында дагы бир топ жакшы жетишкендиктерибиз бар. Ошол эле бүгүнкү күндө Японияда 2 студентибиз, Кытайда 5 студентибиз, Кореяда 50 айланасында студенттер, Иордания мамлекетинде, Египет, Араб Республикасында, Түркияда мобилдүүлүк программасы менен багы 1 семестрге 1 жылга билим алып келип жатышат да. Ошол эле мезгилде жанагы коммерциализация деген милдеттеме коюлган. Биз окутуу эле тим болбостон өндүрүш менен да байланышып, коомчулукка бир нерсени мындай сатуу максатында, пайда табуу максатында дагы жана биздин жогоруда айткан борборлор иш алып барат. Мисалы, азыр ушул студенттер чет өлкөдө академиялык мобилдүүлүк программасы менен билим алып келишет. Канча убакытка билим алышат? Бул азыр бизге ошол чыгыш таануу институтуна тапшырам деп аткан абитуриенттерге кызык болушу мүмкүн. Алар дагы эгерде чыгыш таануу институтуна келип, кайсы бир адистикке тапшырса, чет өлкөгө кантип чыгып окуп келишет? Ал жакта канча окуйт? Ошонун шарттары тууралуу да айтып берсеңиз. Чыгыш таануу институтунун студенти кайсыл адистик болбосун, ал ошол ички жана тышкы академиялык мобилдүүлүк менен окуй алат. Ички деген бул Кыргызстандын ичиндеги жогорку окуу жайларга барып окуп келсе болот 1 семестрге. Ал эми тышкы мобилдүүлүктө ошо мен жогоруда айткан Кытай, Япония, Корея мамлекеттеринде биринчи курска келген студент экинчи семестрден жолусо январдан кете алат. Ал жерде бюджеттик жана контракттык негизде де бөлүнөт. Ал тышкы мобилдүүлүк дагы. Бюджеттик деген кандай? Эгерде тил билүү деңгээлдери болсо, тастыктаган эң төмөнкү деңгээл болсо дагы ал документтерин тапшырып, ал жака баягы аңгемелешүүдөн өткөндөн кийин ал жака акысыз окуй алат. Ал деген эмне? Жатакана, тамак аш, окуу деген бекер. Бар болгону кетип атканда ошол виза
даярдайт. Эми бир $100 айланасына акчасы кетет. Анан жол киресин төлөп барат. Болду. Ошонун андан сырткары калгандары бекер болот. Жатакана бекер, тамак ашы бекер, окуу бекер. 6 ай окуйт, же болбосо бизде мындай программа бар. 3+1 деген 3 жыл Кыргызстанда, 1 жыл ал жакта окуса болот. Чет жакта окут. Чет өлкөдө 4-2 жыл ал жакта, 2 жыл бул жакта окуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул студенттин өзүнөн гана көз каранды. Эгер студент жакшы окуп, тил билүү деңгээлин тастыктаган сертификатты алса бизде мисалы биринчи курска келип, жарым жыл окуп же 1 жыл окуп алгандан кийин ошол конкурска катышат. Анан бюджеттик негизде бар окуса болот. Анан контракттык негиз дегени да бар. Ал ошол 200 000 сомдун айланасында акчаны төлөйт ошол мамлекеттин окуу жайына. Анан ошонун эсебинен баардыгы бекер. Жатакана бекер, тамак аш бекер. Анан азыркы инфляциянын шарттарын да эске алсак, Кыргызстанда жүрүп деле бир студенттин 1 жылдык чыгымын эсептеп көрдүк да. Ошол эле акча кетет экен. 200 000 сом төлөгөн. Квартирасы, телефонго кеткен акчасы, жол киреси, тамак ашын баарын эсептесек ошол эле болот экен. Эми ошол 200 000, 300 000ди бир жылда студент Кыргызстанда деле Ошто жүрүп же Бишкекте жүрүп кетиргенден көрө, ошол акчаны чет өлкөдө кетирсе, тил билүү деңгээли, ошол барган мамлекеттин менталитети, тарых, маданияты баардыгын үйрөнүп, эл көрүп, жер көрүп келүү мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Мындай мүмкүнчүлүк мисалы башка институт, факультеттерде мындай жок дегенден алысмын, бирок мүмкүнчүлүктөр өтө аз да. Биздики эми ошол 2 тил окуйт, мисалы Кытай англис тилин окушу мүмкүн, же Корея англис тилин, кайсы тилди тандаса, ошол 2 тилди тереңдетип 4 жыл окуйт. Бизде баягы чыгыш таануу институту болгон үчүн негизги тил бул чыгыш тили болот. Ал кайсы тилдер? Ал Кытай тили, Япон тили, Корей, араб, түрк, фарси тилдери да. Мына быйыл биз хинди тили менен урду тилин дагы окутууга кадрларды таптык. Эгерде абитуриент келип хинди тилин окуйм, урду тилин окуйм десе, биз окутканга даярбыз да. Мына Индия деген мамлекетти билесиздер, Пакистан деген мамлекеттер. Акыркы мезгилде согушту эске албаганда Персид булугундагы Иран Ислам Республикасы жылда 10дон бюджеттик орун берет. Ал деген сөз бизге 4 жыл контрактты төлөп берем деген сөз. Кыргызстандын жараны студентке Ош мамлекеттик университетине мисалы фарси тилин, Иран тилин окуйм деген студент келсе, 4 жыл контрактты төлөп берет. Бизде да бекер окуйт и ошол Тегеран мамлекеттик университетине барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Мисалы Африка континентинде Египет Араб Республикасында бүгүнкү күндө 5 магистрант окуп атат. Студенттерибиз барып окуп келди, мына 2-3 жылдан бери барып окуп келет. Мисалы жана чыгыш таануу, Африка таануу деген адистик боюнча ошол жака барып окуп келсе болот. Анан жана лингвистика, филологиядын адистиктерибиз дагы мисалы бул орус филологиясы эмес, англис тили же кыргыз тили эмес, биздики именно ошол Кытай лингвистикасы, же Корея, араб, филологиябызда ошондой чыгыш тилдерин окутабыз биз. Эми ошол адистиктер жөнүндө, ар бири жөнүндө айтып бересиз? Бул биринчи адистигибиз чыгыш таануу адистиги, чыгыш таануу Африка таануу деп аталат. Адистиктин аты эми азыр бүгүнкү күндө багыт деп аталып калды. Профили же болбосо адистешүүсү бул чыгыш өлкөлөрүнүн тилдери жана дипломатиясы деп аталып, кайсыл тилди тандаса студент ошол тилдиге англис тилин кошуп 4 жыл окуйт биринчи, ошол тилди ээси болгон мамлекеттин, мисалы Кытай тили же араб тили болсо ошол араб өлкөлөрдүн тарыхын, маданиятын комплекстүү окуйт, ички тышкы саясатын, дипломатиясын. Бүткөндө кайсыл жерде иштейт деген суроо. Азыр абитуриентке эң кызыктуу нерсе, мен ушул чыгыш таануу институтунун чыгыш таануу адистигине тапшырсам, кайсыл сабактарды окуйм, бүткөндө кайсыл жерде иштейм, канча айлык алам, жашоом кандай болот, жумуш таба аламбы деген суроо негизги маселе да. Биздики өзү мисалы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Азия Африка өлкөлөрү боюнча департаменти бар атайын. Мына ошол жерде иштесе болот. Элчиликтерде, консулдуктарда иштесе болот, эл аралык уюмдарда иштесе болот, өкмөттүк эмес. Азыр айыл өкмөттөн баштап ак үйгө чейин мисалы тышкы байланыштар деген атайын бөлүм, департаменттер бар. Керек болсо университетте бар мисалы тышкы байланыштар департаменттери, мына ошол жерлерде иштесе болот. Андан кийин бул багыттын мурда эми заочный деген бар эле, сырттан окуу. Быйылкы окуу жылдан баштап жок. Бизде эми аракеттер болуп атат онлайн университетке айлантуу боюнча. Ал бөлүмүндө биздин профилинде чыгыштын тарыхы, чыгыш тилдери менен окутуу деген бар да. Анда тарыхчы да болот, тилчи да болот. Бирок ал дипломат боло албайт.
Лингвистика деген багытыбыз бар. Лингвистика багыты ошо мен жогоруда айткандай, бул Кытай лингвистикасы же араб, түрк, корей, япон ошол боюнча окуйт. Бул бүткөндө котормонун түрлөрүн окуйт. Мисалы синхрондук перевод, техникалык перевод, ооз-эки перевод, жазма перевод дегенде переводдун түрлөрүн окуйт. Лингофондук кабинеттерибиз да бар. Бүткөндө булар котормочу болот. Кытай тили боюнча, корей тили, араб тили боюнча котормочу болот. Алар дагы эки тил окуйт. Негизги тили мисалы араб тили болсо, экинчи тил англис тили болот. Же немис тилин тандашы мүмкүн. Өзүңүздөр билесиздер, жайкы каникулда Кыргызстан боюнча 100 миңдеген адамдар Германияга жумушка барып 3 ай иштеп келип атпайбы, жаштар, студенттер өздөрүнүн бир жылдык чыгымын таап келип атышат дегендей. Лингвистикада ошол котормонун түрлөрүн окуйт, бүткөндө лингвист котормочу болот да, чыгыш тилдери боюнча. Филология багытыбыз дагы ошондой эле чыгыш тилдерин, англис тилин же немис тилин кошуп окуйт. Бүткөндөн кийин ал филолог деген дипломго ээ болот. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2-3 адистикти бириктирип, баягы орусча 3 в 1 дегендей чыгаруу тапшырмасы берилген да, бир эле адистикти бүтүп эле ошонун ээси болуп калбай, ал иштегенге мүмкүнчүлүк болуш үчүн 2-3 бириктирип, мисалы география, биология, химия боюнча бир окуп туруп, үчөөнө тең мугалим болгонго жарай турганды чыгарабыз деп атпайбызбы? Адистерди чыгарыш керек. Биздин мына лингвист, филолог, востоковедтер деле мына ушул кайсыл жерде иштегенге мындай иштөө местасы бир десек болот да. Аталыштары башка, профилдери башка болгону менен ал бүтүрүүчүнүн, бизден окуп бүткөн бүтүрүүчү анын өзүнүн көз каранды болот да. Жамаатта иштеп кетүү, анын билим деңгээли, коллективде кандай өзүн алып жүрөт, өзүнүн көз каранды болот да. Конфликтология багытыбыз бар. Быйыл мына ректорубуздун колдоосу менен министрге да атайын кайрылып кат жөнөткөнбүз, ушул бюджеттик орун сурап атабыз. Конфликтология деген бүгүнкү күндө эми медиаторлук деп, ортомчулук деп атап атабыз. Профили бул жалпы конфликтология да. Мында конфликттин түрлөрүн окуйт. Анан биз ушул Кыргызстандын чет мамлекеттер менен чектеш аймактарындагы айыл өкмөт, райондук администрацияларда бирден штат ачылса деп ушул пландап, конфликтолог деген бул диплому бар, конфликтолог деген башка да. Бул адистик Ош мамлекеттик университетинде гана бар. Кыргызстанда мисалы 70-80 жогорку окуу жай болсо, бирөөндө да конфликтология деген адистик жок. Политология бар, бирок конфликтология жок. Конфликтология мунун өзгөчөлүгү бул баардык жанагы жамаатта болуш керек экен да. Мисалы Баткен областы Тажикстан, Өзбекстан менен чектешет. Ош областы, Жалал Абад областы мисалы Өзбекстан менен чектешет, мисалы. Мына ушундай Өзбекстан, Тажикстан менен чектешкен аймактардагы айыл өкмөттөрдө ушундай штат ачылса, ошол жерде дипломдуу конфликтолог отурса, ал эмне кылат? Жанагындай социалдык иликтөөлөрдү жүргүзүп, кандай конфликттер болушу мүмкүн, аларды алдын алуунун жолдору, эгер конфликт жүз берсе, аны чечүүнүн жолдорун ошол айыл өкмөткө, акимге, губернаторго, министрге сунуш берет турган адистер. Ал деген 4 жыл бою конфликттин түрүн окуйт, теориялык билимге ээ болот. Дагы ал адис катары компетенттүү сунуштарды бере алат деп биз ишенип жатабыз да. Ошон үчүн бул адистик жападан жалгыз Кыргызстандагы адистик Ош мамлекеттик университетинде, анын ичинде Чыгыштан университетинде болгону дагы кубандырат. Эми бизде ошол бюджеттик орун берип койсо, министрлик биз ишенебиз. Аларга жанагы педагогикалык багытты бүткөндөр келишим менен кайсы мектепке барып 2 жыл иштеп бериш керек дегендей, конфликтолог да бүткөндөн кийин ошол мисалы Баткендин Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш аймагына барып 2 жыл иштеп берет. Жалал Абад областынын, Ош областынын деген бизде пландарыбыз бар. Анан бул өзүн мындай актайт, өзүнүн түшүмүн бере турган адистик. Керек болсо бул жанагындай азыр мектептерде соцпедагог деген штат бар да, мисалы. Ошону да ушул медиатор же болбосо конфликтологдор аткарса болот деген планыбыз бар. Мына жакында Түркия Республикасынын менен дагы сүйлөшүп, июль айында биздин Чыгыштан университетинен ошол жаш конфликтологдор клубунан 4 студентти акысыз ошол жерге апарып окутуп, семинар тренингтерди өткөрүп,
келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мунун келечеги бар деп айтабыз. Анан магистратура багытында дагы ушул чыгыштануу, Африка таануу багытында магистратурабыз тиги жарандарды тейлеп келет. 2 жылдык, анан 2,5 жылдык деп окуу мөөнөтү 2ге бөлүнгөн, өзүнчө окуу план. Тектеш адистиктер 2 жыл окушат, анан бир аз тектеш эмес адистиктер алар 2,5 жыл окуйт. Алардын деле профили ошол чыгыш өлкөлөрүнүн тилдери жана дипломатиясы деп аталат. Эми ушул кошуна мына Өзбекстан, Казакстан республикаларында чыгыштануу багыты мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн бүгүнкү күндө иштеп жатат да. Булар алда качан ачып, мисалы чыгыш Ташкент мамлекеттик чыгыштануу университети бар. Чыгыштануу институту бар Абу Райхан Беруни атында. Казакстанда да, Алматыда да, Астанада да бар. Булар ошол чыгыштануучуларды даярдап, аны мамлекетке жанагы инвестиция тартууда, дипломатияны жакшыртууда, анан эң негизгилердин бири бул тарыхын, өзбек элинин тарыхын, казак элинин тарыхын Кытай булактарынан, араб булактарынан, фарси булактарынан изилдей турган, ошол байыркы Кытай тилин окуй турган, орто кылымдагы жаңы орто Кытай тилин окуй турган чыгыштануучуларды даярдап атышат да Өзбекстан менен Казакстан. Бул багытта бизден алдыда кетти. Бизде деле 92-жылдардан баштап ачылган чыгыштануу. Бирок бизде жөн эле мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүрүүчүнүн эле кызыкчылыгы үчүн иш алып барып келген эле да. Мен ойлойм, бизде дагы ушул чыгыштануу деген бул өзүнчө университет болбосо дагы Ош мамлекеттик университетинин базасында ошол мамлекеттин тарыхына, саясатына, экономикасына, дипломатиясына кызмат кыла турган кадрларды биз даярдап жатабыз деп ишенимди айта алам да. Азыр эми ошол чыгыштануу институтуна келип тапшыра турган абитуриенттерге, студенттерге кандай шарттар түзүлдү? Базасы кандай институттун? Биздин жайгашкан дарегибиз Ош районунда Исхак Разахов проспектинин 21-Г дарегинде жайгашканбыз. 4 кабаттуу имарат. Материалдык техникалык базабыз жакшы. Ар бир аудиторияда камералар коюлган, акылдуу доскалар, компьютерлер менен камсыз болгон. Материал тиги заманбап мындай сабак өтүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Эски багы отурган блоктор жок. Бүт азыр отургучтарга, столдорго отуруп сабак окуйт. Аудиториялардын ремонттору да жакшы. Онлайн байланыш кылып сабак өтүү мүмкүнчүлүктөрү каралган. Ошол аудиторияда отуруп эле, ошол Кытай менен, Корея, Япония, араб өлкөлөрү менен онлайн жанагындай чет өлкөлүк профессорлор сабак өтүп турат, элчилер сабак өтүп турат, регулярдуу түрдө. Китеп фондубуз дагы жетиштүү, электрондук 1,5 миллиондун айланасында электрондук китептер дагы камсыз болгон Ош мамлекеттик университетинин китепканасынын базасында. Аны колдонсо болот, компьютерди классты колдонсо болот. Китептерибиз да жетиштүү. Бүт мына 2000 жылдан берки китептер, эң эски дегендерибиз 2000ден 2010га чейинки китептер уже эски деп эсептелип калды. Ондон бери жагы акыркы бул 24-25 жылкы чыккан китептер менен камсыз болгон ар бир тил боюнча, тарыхы, дипломатиясы боюнча китептерибиз жетиштүү. Лингофондук кабинеттерибиз бар, жанагы лингвистика, филология багытында окугандар ошол лингофондук кабинетке кирип, наушниктерин кулагына салып, аппаратты иштетип үйрөнөт. Ошол жерде баягы произношениясы деп коебуз го, ошол өзүнүн сөздү айтып атканда угулушу кандай экенин өзү угуп, текшерип, өзүнүн каталарын оңдой алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан волонтерлор да бар, анан ошо чет өлкөлүк мугалимдер да бар да. Алар ошо сабактан кийин жетишпей калган темаларын, аркада калган темаларын ошолордун жардамы менен жетишип, өзүнүн үстүнөн өзү иштегенге болот да. Мисалы, азыр шаарда окуу курстары аябай көбөйүп кетпедиби? Кайсы микрорайонго барсаң эле Кытай тилин окутабыз, англис тилин окутабыз, араб тилин окутабыз деп жазып алып, коммерциялык максаттачы. Ал жердегилер биздин бүтүрүүчүлөрүбүз иштешет да. Эми устаттан үйрөнгөн жакшыбы же шакирттен үйрөнгөн жакшыбы дегенде, шакирттери бизде отурат университетте, биздин институтта отурат. Бизде деле курстар бар.
Мисалы сыртта окуйм, курста десе 3000 сом, 4000 сом төлөсө, бизде ал жарым баасына. Ал эми волонтерлор акысыз окутат мисалы. Кыргызстандык мугалимдер мисалы жарым баасында окутса, волонтерлор акысыз ошол тилдерди окутушат. Бир эле тилин эмес, анын маданиятын окутушат. Анан бизде бир лабораториялык кабинетибиз да бар, дипломатиялык протокол жана этикет деген. Ошо чыгыш өлкөлөр боюнча келечекте дипломат боло турган биздин студенттер, магистранттар атайын ошол лабораториялык кабинетке кирип, баягы дипломаттар чай ичкенде баягы инструменттерин жолсу, идиштерин кантип колдонот, кашыгы каягында туруш керек, бычагы каягында, вилкасы каеринде туруш керек, кичинекей стаканынан баштап чоңуна чейин ошолордун баардыгын баягы теориялык окутканды, китептен окутканды колдонуп да көрсөтөт да. Иш жүзүндө, Иш жүзүндө галстукту түйүүнүн түрлөрү, көйнөктөр, костюм шымдары менен баардыгын аялдардын, анан эркектердин формасын баардыгын койгонбуз. Бул көп университеттерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Аны биз түздүк, ошол манекендерди коюп, ошол костюм шымдардын, көйнөктөрдүн түрлөрүнө кийгизип жасадык. Практически көрсөтөлү деп. Биз мындай элементарный бир тойлорго барганда деле көрүп жүрөбүз, галстук түйсүн деп, 2 жаштын жеңелерин чыгарып коюп, галстук берип койсо түйө албай жүргөн, бирок чоң эле кызматтарда иштегендерди билебиз да, бирок биздин студенттер ошол жерден баштайт да. Анан биз дагы мындай коммерциализация максатында дагы бир нерсени мен жогоруда айтпай калыпмын. Мисалы тойлордо жанагы бийчилерди чакырып, анан 2-3 бий билесе $100, $200 берип атпайбы той эсичи. Бизде мисалы бий клубун уюштуруп койдук да. Мисалы ким той өткөрсө биз заказ алып, арабча бий болобу, түркчөбү, иранчабы, кытайчабы, корейчеби, японча бийлерди ошо тамадалар менен байланышып койгонбуз. Алар байланышат. Келет, биздин студент кыздар баягы кечиндеси барып бийлеп берип, акчасын алып, мисалы 10 сом алса, 3 сомун бизге берет, 7 сомун өздөрү. Бул баягы багыттарга байланыштуу да, ар бири ошол элдердин тилин, чыгыштануу, алардын маданиятын окуп атпайбы? Туура, Кытай тилин окуп атат, ал бийин дагы, искусствосун, архитектурасынан бери окуп атат да, комплексный. Анан ошо кытайча барып бийлеп коет. Бизде баягы кыргызча, өзбекче, орусча, европалык бийлерди билеп эле той бүтөт да. Бизде тойдо деле барып кытайча бийлеп берип койсо, кытайча формалар менен, орусча айтканда необычный той болуптур дегендей, арабча бийлеп берсе, японча бийлеп берсе жакшы да бул. Биз бул жагын эске алып, бул багытта дайын иштерди жүргүзүп жатабыз да. Шарт, бир сөз менен айтканда, окуу жайыбыз түзүп бергенге кошумча тарткан инвестициябызды кошуп, жагымдуу шарттарды жарата алдык да. Азыр мына жаңы окуу жылына жаңы студенттик ашкана планга кирип башталуу алдында турат. Заманбап ашкана менен камсыз болот. Мурдагы ашканабыз эскирип, бузулду эле, азыр ошо жаңы ашкана, жаңы спорт таянчасы, ушулар пландалып жатат. Сиздер институтта дайыма онлайн лекцияларды өткөрүп турасыздар да? Белгилүү саясатчылар, элчилер лекция окуп атат, Кыргызстанга белгилүү, чет жактарга белгилүү инсандар лекция окуп атышат. Ошолордун эффекти кандай болот? Студенттер кызыгабы, аларга бир мындай түрткү болобу ошол лекциялар? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Биз баягы эми өзгөчө чыгыштануу багытында, баягы чыгыш өлкөлөрдүн тилин жана дипломатиясын окутканда баягы мугалим эле лекция өтүп, мугалим эле баягы практикалык сабактарды берген бул бир маселе экен да. Экинчи, ошол учурда элчи болуп иштеп аткан, тышкы иштер министрлигинде иштеп аткан, же болбосо мурдагы министрлер, коомдук саясий ишмерлер келип окуп берген, же болбосо онлайн форматында окуп берген, бул аябай жугумдуу болот экен да. Студенттер аябай мындай кызыгуу менен, мен азыр суроо берет да лекцияда. Өзүн тааныштырып, урматтуу элчи мырза, менин мондай суроом бар эле деп суроосун берип, анан ага суроосуна жооп берип, бул аябай чоң мотивация болот экен студент, магистрант үчүнчү. Биз ушуну мындай регулярдуу жолго коюп алдык да, 2-3 жылдан бери. Америкадагы, Германия, Франция, Кытай, Корея, Япония, мына араб өлкөлөрүндөгү, Түркиядагы элчилер, мурдагы госсекретар, азыркы госсекретарлар, коомдук ишмерлер лекция окуп, анан алар дагы мындай, аларга да жакшы экен да. Алар практически эле иштеп, иш менен жүрө берип,
эми муну студент кезинде окушкан, кийин баягы кичине мугалим болуп иштегенде окуган. Анан биз байланышка чыгып лекция окуп бериңиз дегенде аябай жылуу кабыл алып, мен кыйлардан бери лекция окубай унутуп калдым беле, жакшы болбоду, мен өзүм да даярданып туруп анан могу күнү окуп берейин деп чакырууну кабыл алып окуп берип, өзүн баягы элчи катары же министр катары эмес, лектор катары кабыл алып, студенттерге баягы 120 мүнөттөй лекция өтүп, алар менен суроо жоопко баягы активдүү катышканда сүйүнүп, ыраазы болушуп, ректоруңарга рахмат айтып койгула, өзүңүзгө рахмат, студенттерге рахмат дешип, анан ошол жерден номерин беришип, анан студенттер дагы тиги белек берүү деген элчилер бар да, мисалы Кыргызстандын Түркиядагы жана Израилдеги атайын жана ыйгарымдуулуктуу элчиси Руслан Казакбаев лекция окуп өткөн жыл, анан студенттерге атайын белегин берип туруп, жанагы почта аркылуучу, анын белегин алып алып, эки студент аябай сүйүндү да, мына мен элчинин колунан белег алдым дешипчи. Өзү келе албаса дагы белегин берип. Мурда министр болгон, элчи болгон, мисалы Чыңгыз Айдарбеков келип Ош мамлекеттик университетине биздин институтка барып ошол жерде лекция окуп берди. Аны менен сүрөткө түшүп, бул студент үчүн аябай чоң мотивация болуп экен. Мен деле ушуну бүтсөм, мен да ушундай жерде иштей турбаймынбы деген ишеним пайда болот экен да. Көпчүлүк жанагы окуу жайларда андай мүмкүнчүлүк жок да. Керек болсо ошо Бишкекте туруп, элчиликтин баардыгы Бишкекте жайгашкан, мисалы. Ошол жерде туруп, ошол мүмкүнчүлүктү пайдалана албайт да. Ошол бизге лекция окуган элчилер, министрлер айтат да, ушул жерде турсак ушундай болбойт. Силер Ошто туруп ушундай мүмкүнчүлүк кылып атасыңар. Анан онлайнга чыкканда ошо биздин окуу жайдын баягы түзүп берген материалдык техникалык базасы азыркы талапка ылайык болгон үчүн биз алар менен байланышка чыга алып атабыз да. Бул студент үчүн аябай жакшы. Контракт боюнча көбүрөөк суроо болуп калышы мүмкүн. Башында эле контракт төлөйбүзбү же дегенчи. Азыр бул кайсы бир бөлүгүн төлөйбү контракттын башында? Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, азыр катталган сабагына карап төлөйт да. Мисалы, бир семестрде 30 кредит сабак окуш керек болгон болсо, ошол 30 кредитке бөлүнгөн, мисалы, контракттын жалпы суммасы айталык чыгыштануу адисинде, мисалы 45 миң дейлик, 45 миңдин, мисалы, бир жарымы айланасында болот да, 22,5-23 миң деп эсептей турган болсок, ошого ылайыктап 7-8 предметке катталат дагы. Ошонун баягы реквизит чыгат, ошо менен ал немени төлөйт, банкка контрактты төлөйт. Төлөгөндөн кийин ал уже окууга мүмкүнчүлүк ачылат да. Мурда андай эмес эле да, мурда келип тапшырып коюп кетет эле. Анан буйрук чыгып, анан сентябрда келип, анан төлө деп кубалап жүрүп декабрь болот эле да. Азыр андай болбой калды. Азыр система ушундай иштелип чыккан. Жанагы биринчи документтерин тапшырып катталгандан кийин экинчи этап башталат. Ал сентябрда окуй турган сабактары чыгат биринчи семестрде. 7 предмет чыкса, 7 предметтин кредиттик технология системасында да азыр 7 предметке айталы 22 миң эсептелиши мүмкүн бул семестринде. Значит, ошо 22 миңди төгөт. Ал уже ага жашыл болуп чыгып, доступ ачылат болду. Ал уже сентябрдан келип эле контракт төлөйм деген маселе жок. Кайсы сабакты окуйм деген маселе жок. Ал уже кабыл алуу комиссиясы учурунда эле көрдү, мондай сабактар чыкты. Ошон үчүн муну төлөдүм деген. Мындай айтканда, билимди сатып алуу деген сөз да. Бизде билимди сатып алуу десе, коррупцияга байланыштуу нерсе түшүнүк болуп калган да. Жок. Бүгүнкү күндө ошол. Сиз бул сабакты окуйсуз, анын үчүн монча акчаны төлөшүңүз керек. Анан сабак башталат деген дүйнөлүк стандарт система ушундай да. Анан окуу башталып кете берет. Магистратурада деле ошондой, бакалавриатта деле бирдей талап. Анан эми биринчи турда өтпөй калса, эми ал бюджет контракт бар да, окуу жай боюнча мен эми жалпы айтып кое берейин. Бюджеттик бир аз башкача. Контракттыкы айтып атам да. Бул башкача. Биринчи тур, ада өтпөй калса, экинчи тур, андан өтпөсө үчүнчү тур деп 5-чи турга чейин кетет. Анан эми мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн дагы атайын өзүнчө мүмкүнчүлүктөр каралган, алар кантип өтөт, аларга кандай жеңилдиктер каралган, бул жагынан да жакшы. Ош мамлекеттик университети, эгер мен адашпасам, башка жогорку окуу жайларда жок мүмкүнчүлүк бар, ошол жанагы жарым жетим, тоголок жетим, инвалид, кандай бир тарыхый саясий окуяларга катышкандардын балдары болсо, 3 баласы бир мезгилде Ош мамлекеттик университетинде окуса, аларга дагы контракттан жеңилдиктер каралган. Мындай бул биздин Ош мамлекеттик университетинде гана бар да.
Чыгыштануу институтуна абитуриенттерди кантип чакырасыз? Чыгыштануу институту бул жаштардын жандоосу, келечектин тандоосу. Биз менен дүйнөнүн эшигин ачыңыздар демекчимин. Бүгүнкү күндө абдан көп кесиптин түрлөрү абдан көп. Бирок заман бүгүнкү күндө тил билгендердин, компьютердик технологияларды жакшы колдонгондордун заманы болуп калды. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегендей. Урматтуу абитуриенттер, урматтуу ата-энелер, мен учурдан пайдаланып баарыңыздарды Ош мамлекеттик университетиндеги адистиктерди тандоого, алардын ичинде чыгыштануу институтунун чыгыштануу кафедрасы даярдап жаткан чыгыштануу, африкатануу, филология, лингвистика, конфликтология багыттарына тапшырып, заманбап шартта билим алып, ошол чыгыштын өнүккөн мамлекеттерине барып, академиялык мобилдүүлүк программасы менен окуп, эл көрүп, жер көрүп, жаңы дүйнө менен таанышып келүүгө чакырам. Жогоруда айткандай, биз менен дүйнөнүн эшигин ачыңыздар. Рахмат. Достор, биз ушуну менен маекти жыйынтыктайбыз. Биз менен Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу институтунун директору Жолдошбек Бөтөнаев болду. Алдыда биз бул сыяктуу маектерибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар.